Урматтуу мусулман бир тууганым, биздин рухубуз денебизде экен, бул неаматты пайдаланып билип калышыбыз керек. Аллах Таалага көп ибадат кылып, күнөөлөрдөн тооба кылып калышыбыз керек. Пенде деген биз мына ушундай экенбиз, колдо бар неаматтын кадырына жетпейт экенбиз. Аллах Таала бүгүн бизге өмүр неаматын, жашоо неаматын берип атат. Мына ошол нерсени гафилетте өткөрүп жибербестен, Аллах Тааланын таатында күнөөлөрүбүздөн тооба кылып кайтууга колдонуп калайлы. А эгерде ушул неамат эртең биздин колубуздан чыгып кете турган болсо, бул мүмкүнчүлүк бизден кайра алынып кое турган болсо, биз канчалык өкүнсөк дагы, канчалык кайгырсак дагы бул өмүргө, бул жашоого кайра келе албайбыз. Бул өмүрдү, бул жашоону сизге эч ким кайра кайтарып бере албайт. Сиздин ишенген аброюңуз, сиздин ишенген күчүңүз, сиздин ишенген тааныштарыңыз, туугандарыңыз, мал мүлкүңүз бул өмүр неаматын кайра кайтарып бере албайт. Мына ошондуктан биз ушундай бир чоң неамат экенбиз. Муну гафилетте өткөрүп жибербестен, Аллах Таалага көп ибадат кылып, убактыбызды туура пайдаланып калышыбыз керек. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде уйкусунан ойгоно турган болсо, Аллах Таалага төмөндөгүчө мактоо айтчу эле. Алхамдулиллахи лади радда алейя рухи. Аллах Таалага мактоолор болсун, менин рухумду денеме кайтарган дейт. Мага дагы бир күн өмүр берген, мени дагы жашоого кайтарган, өзүнө таат ибадат кылып алуу үчүн, жасаган күнөөлөрүндөн тооба кылып калуу үчүн, өзүнүн мал мүлкүн, зекетин берип калуу үчүн, Аллах жолунда илим алып, кайра ошол илимди таратып алыш үчүн, бирөөлөрдү капа кылган болсом, алардан кечирим сурап алыш үчүн, бирөөлөрдөн карыз болгон болсом, карызымдан кайра кутулуп коюш үчүн, бул дүйнөгө мени кайра кайтарган, менин рухумду кайра денеге киргизген Аллах Таалага мактоолор болсун деп ушинтип мактоо айтат эле. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, бул дүйнөгө кайрылган бир күнүңүз эң чоң Аллах Таала тараптан берилген неамат. Жана пайгамбары сөзүн улап, "Ва'афани фи жасади", жана менин денемди сак саламат кайтарган дейт. Кайра уйкудан турган кезиңизде көзүңүздүн кечегинде көрүп туруусу, путуңуздун кечегинде басып туруусу, тилиңиздин кечегинде сүйлөп туруусу, кулагыңыздын кечегинде угуп туруусу, бул дагы Аллах Таала берген чоң неамат. Бул неаматтарды Аллах Таалага шүгүр билдирип, Аллахтын таат ибадаттарында колдонуп калайлы. Мына ушундай күн келет, ал күнү биз кайра дүйнөгө кайта албай калабыз. Биздин денебиз бир күн болбосо бир күн алсырап ибадатка жарабай калышы мүмкүн. Жана дуасын улантысында вазинали зикрихи, жана мага өзүнү зикир кылууга, өзүнө таат ибадат кылууга мага урсат берген дейт. Мына ушундай күн келип калат. Аллах Тааладан кайра пенделери сурашат. Аллахым, мен дүйнөгө кайтарчы. Өзүңө ибадат кылып калайын. Күнөөдөн тооба кылып калайын деп кайра суранышат. Бирок Аллах Таала бул күндө урсат бербей калат. Аятта келгендей, "Лаваннали карратан факуна минас солихин", эгерде мага кайра дүйнөгө кайрылууга мүмкүнчүлүк берилгенде эле, мен солих кишилердин катарында болот элем деп, Аллах Таалага күнөөкөр болуп, таат ибадаттарды кечиктирип, күнөөсүнөн тооба кылбай, дүйнөгө малынып, акыретти унутуп, андан кийин эч нерсеге жетишпей, куру жалак кеткен күнөөкөр киши Аллах Тааладан мына ушинтип кайра дүйнөгө кайрылууну жалдырап сурап калат. Мына ушундай күн келгенден алдын урматтуу мусулман бир тууганым, биз Аллах Таалага көп таат ибадаттарды кылып калайлы. Эртең кыямат күнүндө биздин таразабызда оор сооп боло турган амалдарды аткарып калайлы. Биздин күнөөлөрүбүзгө кафарат боло турган амалдарды жасап калайлы. Бүгүн мына ушул убактыбызды туура пайдаланып калбай турган болсок, эртең ушул ар бир өткөргөн секундабызга, ар бир өткөргөн минутабызга каттуу бир өкүнүчтүн катарына кошулуп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан Абу Исхак рахимахуллаху таала айтат, мага бир күнү дейт, Рияхул Кайси деген алым келди дейт. Анан мага айтты, "Я Абу Исхак, инталик била иля ахлил ахира, нухаддис би курбихи махдан". "Я Абу Исхак, жүр, акырет элерине барып, жакында эле кабырга коюлганда биз барып сүйлөшүп келеличи. Алардын кабары кандай болуп атты экен? Аларда эмне жаңылык экен? Жүрчү барып сүйлөшүп келели" деп мага келип, менин кабырга алчыкты дейт. Кабырга барган кезде ал жерде отуруп, мага төмөндөгүдөй суроо узатты дейт. "Я Абу Исхак, Абу Исхак, ма тара хаза мутаманниян ла мунния" дейт. Эгерде ушул кабырда жаткан маркумдар дүйнөгө кайрылууга мүмкүнчүлүк берилип, дүйнөгө келген кезинде кайсыл амалдарды аткармак, эмне иштерди кылмак деп ойлойсуң? "Я Абу Исхак" деп мага суроо узаткан кезде мен жооп бердим дейт.
min taatиллахи ва юслиху дейді. Өмірлерін Аллах Тағалаға ибадат қылуда, жана қылған күнәлеріне тауба қылуда, жана күнәлерін өшірүүгө кафарат болатын амалдарды атқарасыздар деп айтқан кезінде мага қарап тұрып, ха нахну фи дуния фанутииллаха вал нуслих. Мына бізге бүгін ошол мүмкіншілік тұрат. Біз Аллах Тағалаға ибадат қылып қалайлы, жана өзүбүздүн абалыбызды, жүрөктөрүбүздү оңдойлу, күнөөлөрүбүздү кечирели деп Абу Исхак ушинтип мага айтты дейт. Мусулман бир тууганым, мына биз бүгүн мына ушундай Аллах Тағала берген чоң нияматта турабыз. Ушул нияматты туура пайдаланып, Аллах Тағалаға таат ибадат кылып калайлы. Жана жасаган күнөөлөрүбүздөн тооба кылып калайлы. Жасаган күнөөлөрүбүздү токтотуп, Аллах Тағалаға кайрылайлы. Тообабызга келейлі. Эгерде биз тообабызга келбей турган болсок, ибадаттарды аткарып калбай турган болсок, эртең кабырда эч шек күмөнсүз дүйнөгө кайрылууну тилеп калабыз. Дүйнөгө кайрылып, жасаган күнөөлөрүбүзгө каттуу өкүнүп, ушу күнөөлөрүбүздөн тазаланып кетүүнү каалап калабыз. Бирок бул күндө өтө кеч болот. Мына ошол маркумдар кабырга барган кезде өкүндүрө турган оор күнөөлөрдүн катарында бул шурбул хамр, арак ичүү. Кимде ким арак кеч болуп, арактын үстүнө өлүп кеткен болсо, арагын таштабастан мына ошондо жан берип кеткен болсо, булар да кабырда өтө катуу өкүнгөн адамдардын катарына кирип калат. Албетте арак ичүү бул шариятыбызда оор күнөөлөрдүн катарында. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде төмөндөгүчө муну кайтарат. Я айюхаллазина аману, эй иман келтиргендер, иннамал хамр, биринчиси арак, мас кылуучу ичимдиктер бардык түрү. Арак болсун, пиво болсун, вино болсун, кандай адамды мас кылатын ичимдик болсун, ошонун баары харам. Вал майсир, кумар оюндары. Вал ансаб, аргандай буттар. Вал азлам, бул да ушундай ырым-жырымдар. Рижису мин амали шайтан. Бул иплас нерсе, шайтандын амалынан. Фаштанибуху лааллакум туфлихун. Силер ага жакындабагыла. Мына ошондо ийгиликке жетерсиңер деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде арактан, кумардан бизди кайтарып, арам кылып тийип атат. Иннама юриду шайтан ан юqu байнакум адават вал багда фил хамр вал майсир. Албетте шайтан силерден каалайт. Ошол арак себептүү, кумар боздук себептүү араңарга душмандашуу салууну, бири-бириңер болгон жек көрүүнү, тардырышын салууну каалайт. Ваясуддакум ан зикриллахи ва анис сала. Жана намаздан, жана Аллах Тааланы эскерүүдөн силерди тосууну каалайт. Ушул арак себептүү, ушул кумар оюндары себептүү дейт. Фахалантум мунтахун. Эми кылган күнөөңөрдү токтотосуңарбы дейт. Ичкен арагыңды таштайсыңбы? Ойногон кумарыңдан алыстайсыңбы дейт. Биз арактан, кумар оюндарына жакындашыбыз керек. Бүгүн арактан тооба кылбай турган болсок, кумар оюндарынан алыстабай турган болсок, жана ар кандай шариятка каршы келген ырым-жырымдардан алыстабай турган болсок, ушул абалда жан берип кала турган болсок, эртең кабырда бизге өтө кеч болуп калат. Мына ушул кылган иштерибизге катуу өкүнүп калабыз. Аллах Таала айтат: "Ва маясиллахи ва расулаху". Ким Аллах Таалага жана анын пайгамбарына күнөөкөр боло турган болсо, Аллах Тааланын буйруктарына моюн сунбай турган болсо, пайгамбардын буйруктарына моюн сунбай турган болсо, Аллах Таала арам кылган ишти аткара бере турган болсо, андан токтобой турган болсо, Аллах Таала оку деп буйруган намазды окубай турган болсо, ва ятаадда худудаху, жана чегинен аша турган болсо, юдхилху нара халидан фиха, ал төгөлтүү болгон дозокко түшөт дейт. Валаху азабу мухин, дозокто аны үчүн каттуу бир азап болот. Өтө аны кыйнай турган, аны сыздатып, чыркырата турган ушундай азапка душар болот дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз Аллах Тааланын буйругуна моюн сунуп, ибадатка келели. Аллах Тааланын тыюусунан тыйылып, арам иштерибизди таштайлы, андан алыстайлы. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде айтат: "Ла ядхулул жанната аqa вала мудминул хамр". Ата-энесин ак болгон киши менен арак кеш киши бейишке кирбейт дейт. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат: "Мен шарибал хамра фи дуния яхрумуха фил ахира". Ким бул дүйнөдө арак иче турган болсо, акыретте ага акыреттин шараптарынан ичтик, ага харам болот дейт. Бул адам бейишке кире албайт дейт. Бейишке кирет, мына ошол жасаган оор күнөөсүн тозокко кирип, жууп, тазалап, андан кийин кирет. Тозок азабын тартып, кабыр азабын чегип, кылган күнөөсүнүн жазасын алып, андан кийин бейишке татыктуу болот дейт. Биз арактан алыс болойлу, жана кумар оюндарынан дагы алыс болойлу. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул кумар оюндарынан кайтарган.
Жана пайгамбар саллаллаху алейхи бул нерседен кайтарган. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде "Вала та'кулу амвалакум байнакум бил батил" Силер араңарда бири-бириңерди мал мүлкүңөрдү батыл жол менен, бири-бириңерди алдоо жол менен, бири-бириңерге кыянат кылуу жол менен бири-бириңердин малыңарды тарып жебеле дейт. Жана дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен лайба нардо шиброн" Ким нарда ойной турган болсо, "Каннама сабага ядаху фи лахмил хинзир ва дамихи" Ал чочконун этин жеген, канга колун салып жегенге эле барабар дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир-тууганым, биз кумар оюндарынан жана арак кечтиктен алыс болойлу. Эртең кеч болуп кала электе ушул иштерибизден бүгүндөн баштап алыстайлы, ага жакындабайлы. Жана ким ушундай иштерди кылып жүргөн болсо, ага колубуздан келишинче жеткирели, түшүндүрөлү. Албетте бул арак ичтик кээде тойлордо же бир капалуу нерсе болуп калган кезде арак адал болуп калбайт. Той болобу, жыргалчылык күн болобу, кандай күн болот, бул арак ичтик арам болуп эсептелет, урматтуу мусулман бир-тууганым. Бул арак ичтик шайтандын бир коздоолорунан. Арак болбосо той өтпөйт деген, арак болбосо майрам өтпөйт деген, арак болбосо жыргал күндөр болбойт деген бул шайтандын гана коздоосу. Албетте шайтанга жага турган амал. Шайтан ушул себепти өзү менен чогуу инсандар дозокко алып кирүүнү каалайт. Ким арак иче турган болсо бул шайтандын досу болот. Эртең кыямат күнүндө шайтан болгон жерде болуп калат. Пайгамбар салам айткандай: "Ал-хамру уммул хабайс" Арак бул бардык жамандыктардын ачкычы деген. Ким арак иче турган болсо, артынан бардык жаман күнөө иштерди ачат. Арактын көбү болобу, азы болобу, бул шариятыбызда харам бул иш болуп эсептелинет. Бүгүн биз мындан тооба кылып кайтайлы. Эртең кабырга барган кезде ушунун азабын чегип, каттуу бир өкүнүч адамдардын катарында болуп калбайлы. Ал күнү кеч болот. Мына бүгүн сиздин убактыңыз бар. Бүгүн тооба кылып ушул нерседен кайтып калыңыз. Бүгүн ибадатка келип калыңыз. Бүгүн мечитке барып сажда кылып калыңыз. Бүгүн зекетиңизди берип калыңыз. Бүгүн карызыңызды төлөп калыңыз. Бүгүн бирөөгө зулум берген болсоңуз барып кечирим сурап коюңуз. Жана башка кандай шарият буйруган амалдар болсо, мына ошол нерсеге бекем болуп, сизге өлүм сааты келгенге чейин Аллах Таалага таат ибадатта болуп айланып калыңыз. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.